ар бирибиздин жашоодон күткөнүбүз сапаттуу жашоо, таза чөйрө, өзгөчө адамдардын ортосунда болгубуз келет. А бирок ошондой чөйрөгө кошулууга келген учурда кайсыл кадам биз үчүн зарыл экендигин таппай келебиз. Келиңиз ушул маселеде бир алтын эреже бар. Ал эмне дегенде, кыргызда сөз бар: жакшы менен жакшысың, жаман менен жамансың. Бул жөнөкөй сөз болгону менен биз өз чөйрөбүздү корууга келген учурда кайдегербиз. Эгерде сиз чөйрөнү жакшы кылып, жакшылардын ортосунда калып, жана гана жакшы жашоонун маңызын колго тутам десеңиз, анда сиз ушул эрежени бүгүндөн тартып жашооңуздун чоң бурулушу катары карманыңыз. Эгерде сиз адабиятты, өнөрдү жакшы көрсөңүз, анда ошондой адабият чөйрөсүндөгү, өнөр чөйрөсүндөгү адамдардын ортосуна кирип, алар менен журулушуп, алардын арасында алардан айырмаланбаган бири болуп калууга сиз үчүн бир топ убакыт ошолор менен чогуу болушуңуз керек болот. Эгерде сиз сооданы эңсесеңиз, же соодагер болом, же соодагер болсом деген үмүтүңүз болсо, анда сиздин тегерегиңизде ошондой соодагерлердин ичинде орун алышыңыз керек болот сиз. Эгерде сиз жакшы сүйлөгөн, туура жүргөн, таза жашоо курган, маданияттын, адеп ахлактын, жүрүм турумдун, керек болсо жөнөкөй кийинүүгө келген учурда дайыма элдин көзүнө жагымдуу жана абийирлүү, уяттуу кийинип жүрүүнү кааласаңыз, анда мына ошондой болгон жакшы адамдардын чөйрөсүнөн сиз орун алышыңыз керек. Эч качан адам үйүндө отуруп, мен ушул адамдай болуп жакшы адам болсом деп, бирок ошол адамдын жанынан орун таппасаңыз, анда сиз үчүн жөн гана кыял болуп калып кетиши мүмкүн. Андыктан жашооңуздун сапаты сизди курчаган адамдардан түздөн түз көз каранды. Келиңиздер чөйрө курууга келген учурда сергек бололук. Өзгөчө балдарыбыздын тарбиясына келген учурда дагы маанилүү маселелердин бири ушул болот. Ал эмне? Балдарыбыз үчүн, кичинекей кыздарыбыз үчүн жакшы чөйрө куруп берүүнүн аракетинде ата энелердин сөзсүз салымы болуш керек.